Сами Буруканов жеке ишкер. Ал 31 жылдан бери мал чарбачылык менен алектенет. Каарманыбыз мал чарбачылыгын өркүндөтүү үчүн Айыл банктан жеңилдетилген насыя алган. Алгач каарманыбыз малдын санын көбөйтүү максатында 35 000 суммадагы акча алган. Ишкер жеңилдетилген насыяны алып туура багытта колдонсо пайдасы бар экенин баса белгилейт. Баштап алганымда биринчи жолу Айыл банктан алганда ошо бизге ишенишке кириш үчүн Айыл банкка ошо 30 000 акча берген. 30 000 сом. Ошо келип үй жайды 35 000ге баалап 30 000 акча берген. Ошону ошо бир жыл пайдаланып туура ошо берген акчага мал алып ошону көбөйтүп кайра эле бир жылдын ичинде кайра төгүп, экинчи жылы кайра көбөйтүшүп беришти. Элдерге кандай сунуш берет элем? Ошо алсаңыздар жакшы. Анан Айыл банк мүмкүнчүлүгү болсо ошо мамлекет ушу мындай карапайым элге ушу жардамдашып, мүмкүн болсо ошо где-то 5%тен 10%ке чейин беришсе, жеңилдик кылып. Ошо карапайым элге жакшы болот эле. Ошо мал чарбасын өстүргөнгө. Жыл сайын мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыя алган жарандардын катары көбөйүүдө. 2020 жыл ичинде жалпы облус боюнча Айыл банкы жана РСК банкы тарабынан 914 ишкер мамлекеттен 432 миллион 50 000 сом жеңилдетилген насыя алышкан. 6%дан 10%га берилген насыялар мал чарбасына, багбанчылык жана кайра иштетүүгө, ишкердик субъекттерин каржылоого берилди. Бүгүнкү күндө бизде Айыл банкта акция жүрүп жатат. Коммерческий багытта берген жана тиричилик насыясынан берилген насыяларды ушул күнү акция болуп туруп 22%дан берип жаткан кредиттерди 18%дан берип жатабыз. Январь-февраль Кудай кааласа. Айыл чарба долбоорунун 9 проектini карата элдерден арыз алып туруп электрондуу учетко коюп каттап жатабыз элдерди. 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча айтканда биз Айыл чарба проектинин долбоору боюнча неме кылганда 8 долбоор боюнча общий 118 адамга бердик. Белгилей кетүүчү нерсе мамлекет тарабынан айыл чарбасын колдоо максатында жарандарга жеңилдетилген насыяларды берүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2021 жыл үчүн каржылоо башталганга чейин жеңилдетилген насыя алууну каалагандар азыртан аталган банктарга барып, адистерден кеңеш алуу менен кезекке турса болот. Нурзат Кабылжан кызы, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.